Чыңгыз Айтматов, Жамиля повести. Келген каттарды окуп бериш жана жооп жазыш ал менин милдетим. Катты окуй электе эле анда эмне жазылганын мен күн мурун эле биле турганмын. Анткени алардын баары эгиз козудай бири-бирине окшош болчу. Садык акем кат жазганда адегенде амандык кат деп туруп, анан андагы таластын атыр жыттуу салкын абасында жашаган, жандан артык көрүүчү атам Жолчубай деп атамдан баштап, анан апамды, анан Иштерман энемди айтып, ушинтип баарыбызды бири-бирден өз кезеги менен атап, эң акырында жана да аялым Жамиля аман эсен турабы деп Жамиляны бир ооз сурап өтөт. Ата эне турганда туугандардын аялын биринчи эскерип, катты анын наамына жазыш жалаң эле садык үчүн эмес, эркектин дегендердин баарына ирээн болобу. Бирок биз ушундай эле катка көптөн көп ыраазыбыз. Айыл элинин түшүнүгүндө бул өзү салттагы иш. Катты бир эмес 2-3 жолу окутуп алгандан кийин апам аны казан аяктын ысык сууна туурулган колуна алып, кагазды учуруп жиберчүдөй абайлап кармап, 3 бурчтук кылып кайра бүктөйт. Тумардай болгон катыңардан айланайын деп коет ал. Көзүнө жаш ала түшкүрүп, ата эне туугандар дейт тура. Бизди коюп өзүңөрдү эле Кудай сактаса болгону. Биз эмне, үйдө эмеспизби? Мен аманмын деп бир ооз эле жийип койсоңор. Ошо да биз чоң, бизге чоң канимет. Анан ал дагы катты бир азга телмире тиктеп, сандыктагы кат сактоочу тулбуна салып коет. Эгерде ушул учурда Жамиля да үйдө болуп калса, ал да катты бир сыйра иштен окуйт. Ар убакта кат колуна тээр менен Жамилянын бети албыра түшүп, ал аны демин токтото албай, шашылып окуй баштайт. Бирок улам каттын аягына жакындаган сайын өңүндөгү оту соолуп, ийилген каршы сустая жыйналат. Кээ бирде аягына чейин да окуп жетпей, Жамиля унчукпастан катты убактылуу карызга алгандай сустайган бойдон кайра энесине берет. Кат сактоочу тулупту сандыкка бекитип жатып, келининин бозура түшкөнүн байкаган апам аны кайраттандырмакчы болуп жемелеп коет. Кабар келгенине сүйүнбөй, кайра шылкыя калат экенсиң да балам. Же аскерге кеткен жалгыз эле сенин күйөөң бекен? Эл тарткан азапты эл менен кошо тарт. Кудай кошкон жарың ким? Сагынбасын. Сагынсаң да ичиңде болсун, ичиңе сакта. Жамиля унчукпайт. Унчукпаганы менен ошол учурда кежирлүү капалына карап, сиз түшүнбөй эле айта бересиз да, деген сейт.